Урматтуу президент мырза, урматтуу мамлекет жана өкмөт башчылары, урматтуу башкы катчы мырза, урматтуу жыйындын ардактуу меймандары жана катышуучулары, сиздер менен бүгүнкү Түрк мамлекеттер уюмунун бейформал саммитинде көрүшүп турганыма кубанычтамын. Биздин жолугушубуз Азербайжандын Карабах чөлкөмүнүн бермети жана символу, Түрк элдеринин биримдигинин жана тилектештигинин жаңы символу болгон тарыхый Шуша шаарында өтүп жатат. Эң оболу Азербайжан Республикасынын президенти урматтуу Илхам Гейдарович Алиевке салттуу жылуу меймандостук жана иш-чараны жогорку деңгээлде даярдагандыгы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Сиздер менен Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин отурумуна жаңы эле катышып келдик. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу Касым-Жомарт Кемеловичке Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин ийгиликтүү өткөрүп алдыгандыгы менен куттуктайм. Ошону менен бирге урматтуу Виктор Орбан мырзаны Европа Бирлигинин кеңешине төрагалыгынын башталышы менен куттуктаймын. Венгер тарабынын төрагалыгынын алдында Европа Бирлиги мындан ары да өз ара кызыкчылык туудурган маселелер боюнча Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттери менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурат деп ишенемин. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жолугушуубуздун темасы Түрк мамлекеттер уюмунун күн тартибине өтө актуалдуу жана өз убагында коюлган маселе. Эгерде климаттык иш-чаралар кечиктирилсе, климаттын өзгөрүшүнүн глобалдык божомолдору олуттуу жана кайтарылгыс натыйжаларга алып келет. Бул контекстте биздин өлкөлөр колдон келген бардык аракеттерди жасап келүүдө. Бул өңүттө биздин боордошубуз Азербайжандын алгачкы жолу эң маанилүү глобалдык форумдарынын бири Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө Алкактык конвенциясынын тараптарынын 29-чу конференциясын ушул жылдын ноябрь айында өткөрө тургандыгы кубандырат. Азербайжандын COP29-га төрагалык алдында өтө турган конференциянын күн тартибинде турган маселелерди, анын ичинде климаттык каржылоону олуттуу түрдө алдыга жылдыралат деп ишенемин. Ардактуу достор, Кыргызстан тоолуу өлкө катары климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттерин курч сезип жатат. Глобалдык жылуулук Кыргызстанда мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришине жана мөңгүлөрдүн аянтынын кыскарышына, кургакчылык жана суунун тартыш мезгилинин кескин көбөйүшүнө, айыл чарба өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө, ошондой эле жер көчкү, сел, кар көчкү жана башка ушул сыяктуу табигый кырсыктарга алып келүүдө. Ушуга байланыштуу Түрк мамлекеттер уюмунун жарандык коргонуу механизмин түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюу өзгөчө маанилүү деп эсептеймин. Кыргызстан тоо маселелерин активдүү колдоочу катары 20 жылдан ашык убакыттан бери тоо маселелерин глобалдык күн тартибине интеграциялоо боюнча иштерди жүргүзүп келет. Тоолуу демилгелер, анын ичинде Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча резолюциясы кеңири таанылып, эл аралык колдоого ээ болду. Былтыр Дубайда өткөн тараптардын конференциясында биздин демилгебиз менен Бириккен Улуттар уюмунун климаттык өзгөрүшү боюнча Алкактык конвенциясынын жыйынтыктоочу документтеринин биринде тоо экосистемаларынын глобалдык климаттык системада уникалдуу ролун таануу жөнүндө атайын пункт киргизилген. Бул бардык тоолуу өлкөлөр үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Тоолор жана климат маселеси боюнча диалогду өнүктүрүү максатында тоолуу өлкөлөрдүн катышуусу менен Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун Алкактык конвенциясында тоо жана климаттын өзгөрүүсү маселеси боюнча жаңы сүйлөшүү тобун түзүү демилгесин көтөрдү. COP28 жыйынтыктоочу чечимдерин ишке ашыруунун алкагында биздин демилгебиз боюнча SB60 конференциясынын алкагында үстүбүздөгү жылдын 5-июнунда Бон шаарында тоо жана климаттын өзгөрүүсү боюнча глобалдык диалог болуп өттү. Ошондуктан бул тоолор боюнча диалогду Бириккен Улуттар уюмунун Алкактык конвенциясынын иш-чарасы катары жыл сайын өткөрүүнү сунуштайт элем. Бул контекстте Кыргызстандын демилгесин колдоону сиздерден өтүнөм. Ошону менен бирге боордош түрк тилдүү өлкөлөрү Бириккен Улуттар уюмунун Алкактык конференциясынын жыл сайын өтүүчү иш-чарасы катары тоо жана климаттын өзгөрүшү боюнча диалогду бекемдөө үчүн бирге чыгаарына ишеним артам. Бийик тоолордогу көйгөйлөр ойдуң аймактарда жайгашкан өлкөлөргө да таасирин тийгизишин эске алуу менен биздин демилге тоолуу өлкөлөр үчүн гана эмес, башка өлкөлөр үчүн дагы актуалдуу. Мындан тышкары, региондо суунун тартыштыгы күчөп жаткан шартта суу ресурстарын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу маселелери актуалдуу болуп турат.
Ушуга байланыштуу Кыргызстан 2023 жылы Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурс үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борбор түзүү демилгесин көтөргөн. Азербайжан энергиянын кайра жаралуучу булактарын, анын ичинде Азербайжандын COP29 төрагалыгынын алкагында жигердүү өнүктүрүп жана алдыга жылдырып жатканын эске алып, биз Азербайжан тарапты жана жалпысынан Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттерине энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга чакырат элем. Урматтуу кесиптештер, уюмубуздун күн тартибиндеги дагы бир актуалдуу багыт транспорт тармагындагы өзгөчө аракеттенүү. Борбор Азия транспорт жана соода жолдору үчүн стратегиялык орунга ээ. Биздин өлкөлөрүбүз чыгыш менен батыштын, түндүк менен түштүктүн, Азия менен Европанын ортосундагы байланыштардын кесилишинде жайгашкан. Кыргыз тарап Борбор Азияны кесип өткөн транспорттук артерияларды мындан ары модернизациялоону жана жаңыларын курууну маанилүү деп эсептейт. Азыркы учурда Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында транспорттук өз ара аракеттенүү күч алууда. Маалым болгондой, биздин өлкөлөр бирдиктүү санариптик платформаларды түзүү, бажы жол жоболорун санариптештүү боюнча биргелешип иш алып барууда. Бул кадам соода көрсөткүчтөрүнүн жогорулатуунун жана түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы транспорттук байланышты чыңдоонун ажырагыс фактору болуп саналат. Бул контекстте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы эл аралык мультимодалдык ташуу жөнүндө макулдашууга жана транспорт чөйрөсүндө өз ара аракеттенүү программасына кол коюлгандыгын кубаттаймын. Санариптик өнүгүүнүн алкагында Кыргызстан автоматташтырылган салмак жана габариттик башкаруу системасын ишке киргизүү боюнча иштер жигердүү башталганын канааттануу менен белгилеймин. Биз ипермит жана санариптик тир сыяктуу жана башка алдыңкы санариптик технологияларды колдонгон өлкөлөрдүн практикалык тажрыйбасын изилдеп ишке киргизишибиз зарыл. Келечекте санариптик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу, бажы жана транспорттук жол жоболорду жөнөкөйлөтүп, чек арадагы жүктөрдүн туруп калуу маселелерин чечет жана Түрк мамлекеттер уюму өлкөлөрүнүн соода экономикалык өсүшүн мындан ары өнүктүрүүгө дагы өбөлгө түзөт. Ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмга мүчө мамлекеттердин транспорттук өз ара байланышын бекемдөө үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашырып жатабыз. 2024 жылдын 6-июнунда Пекин шаарында 3 өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда темир жол долбоорун биргелешип алдыга жылдыруу боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Жаңы трансконтиненталдык темир жол линиясынын курулушу Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү үчүн жаңы транзиттик потенциалды жана логистикалык рыноктарды ачып, логистикалык камсыздоонун жаңы чынжырчаларын түзөт. Ошондой эле транзиттик жана транспорттук логистикалык компоненттердин мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңейтет. 170 миллиондон ашык тургунду камтыган, 4 миллиондон ашык чарчы километр аянттагы Түрк мамлекеттер уюмунун мейкиндиги чыгыш батышты жана түндүк түштүктү бириктирген ири рынок болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу транспорттук коммуникациялык жана санариптик өз ара байланышты чыңдоо, ошондой эле натыйжалуу транспорттук логистикалык каттамдарды түзүү актуалдуу гана эмес, аны менен бирге стратегиялык мааниге дагы ээ. Кымбаттуу кесиптештер, сөзүмдүн соңунда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерди дагы бир ирет үстүбүздөгү жылдын 24 октябрь айында өтө турган Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги 11 Бишкек саммитине чакырам. Биз келе жаткан иш чараны мазмундук жана уюштуруучулук жактан жогорку деңгээлде өткөрүүнү көздөп жатабыз. Ошондой эле биздин жолугушууларды өткөрүүдө сапаттуу даярдык көргөндүгү үчүн башкы катчы Кубанычбек Өмүралиев мырзага жана жалпы катчылыктын кызматкерлерине ыраазычылык билдирип, мындан ары дагы чоң ийгиликтерди каалаймын. Өз тарабымдан түрк тилдүү мамлекеттер менен достукту жана бир туугандыкты өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын артыкчылыктуу багыты болуп кала берерине ишендиремин. Кыргызстан мындан ары да Түрк мамлекеттер уюмунун ишин ар тараптуу колдоп, уюмубуздун өнүгүшүнө жана бекемделишине салымын кошо бермекчи. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.